Себеби дегенде көптөгөн депутаттарда бул маалыматтар жок. Жана көбүңүздөр ушул боюнча бир адашуу ойлорго түшүп калбасын деген максатта. Биринчиден, ушул тартиппи? Кызматтан алып эле тим болбостон, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн жазага тартабыз. Эл чындыкты билсин. Негизи эле жөө жүргөнгө аракет кылам, жайында велосипед тепкен аракет кылам. Ошол эми машиналар жетип атпайбы? Депутат болгондо өзү көрөбү же машинага? Машина негизи жумушка эле керек, Нисахар долбооруна, ошол себептен мага анча деле кереги жок машина. Биздики мындай жупун эле жашоо, андай өтө чоң эмес. Урматтуу коллегалар, өзгөчө комиссиянын мүчөсү болуп кол коюп, азыр каршы добуш берип аткандар. Анда комиссияга кирбеңиздер. Макул болбой, кол коюп алып турган бул жерде каршы добуш баскан бул эмне дегендик? Микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына биз бүгүн азыр дагы бир тарыхый окуяга, же болбосо тарыхый дагы бир парламенттин атына шек келтире турган болуп атабыз. Азыр ушул жерде бир эки маселе көтөрүлүп атат. Комитеттер боюнча, эгерде маданиятка, анан агрардык комитетке каршы болом десеңиздер, анда азыркыдай кылып дагы өттү кылып кое бересиздер анда. Бул жерде мына көпчүлүк чыгып сүйлөгөндөр дагы ушул агрардык комитетти, бул биздин ашказаныбызга болсо, маданият комитетин башказаныбызга деп эсептегендер айтып атышат туугандар. Мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Могу соц комитеттин ичинде бул убакка чейин да жазылган эмес. Азыр дагы жок болуп атат. Маданият деген жок. Комитеттин ичинде да жок болуп атпайбы бул убакка чейин. Эми маданиятты өзүнчө кылалы, ошого адабиятты кошолу деген сөзгө каршы чыга турган болсок, анда биз маңкуртпуз. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, кайрадан добушка коюшуңузду суранат элем. Андан кийин мына баарыбыз, мен кече баарыңыздардан суранып кеттим эле, сүйлөгөн сөзүбүз менен жасаган жумушубузду алып келсин деп. Ар бир фракция, депутаттык топтор ишеним көрсөтүп, биз комиссия түзгөнбүз. Бүгүн биз бири-бирибизге ишенбей отурсак, эл бизге кантип ишенет? Раз комиссия өзүнүн чечимин чыгарып келдиби? Шуну колдоп, ошол комитеттердин ичине азыркы айтылып аткан сунуштардын баарын кошуп иш алып барсак болот. Биз баарыны толук кандуу түшүнүп отуруп, бирок бул жерде кичине бир аброй топтош үчүн ар кандай сөздү сүйлөп атабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу суранып кетем. Кылган ишибиз менен сөзүбүздү дал келтирели. Рахмат. Урматтуу коллегалар, сунуш келип түштү, дагы бир жолу кайра алып келели деген. Биринчи добуш берип койбойлубу? Үчүнчү микрофон. Рахмат, Талант Турдуматович, номер 4-чү Көкжар шайлоо округунан Бакиров. Урматтуу депутаттар, мына кызганбасак да комитеттер көбөйүп кетти деп. Комитеттин көбөйгөнү мыйзамдардын сапаттуу чыгышына жакшы өбөлгө түзөт. Мына бири-бириге кошпогон бир тармактарды кошуп салдык. Мына физически эртеден баштап кечке чейин усвет этпейт ошо маселелерди карап чыкканга. Бир комитет келгиле бөлүп туруп, мына айыл чарба, суу ресурстары, регионалдык өнүктүрүү жана экологияны отдельно кылайлы. Биздин 60-70% элибиз айыл жеринде жашайт. Мына былтыры сууду көрдүңүздөр, кандай тартыштык, кургакчылык болуп атканын. Bundan kaçmaylı. Biz fizik üsvet etmeyiz. Eğer mıyzamdardı sapatlı çıkışını kalasak, komitetler görak bolğanı jakşı. Joğarı kengeçte jalpı jıyında 2 minut, 3 minuttan çek var. Al emi komitette kengiri vakit berilet. Vakit çektelbeyt. Oşol jerde kançalagan talkuu bolsa dağı sapatlı uşul bizdin joğarkı jıyınga çıgat ele. Oşonga kızganbağızlar hiç kaçan.
4-нчи микрофон. Рахмат төрага. 15-нчи округ Алтынбек. Урматтуу төрага, кайра добуш берүүнү койбосоңуз мен суранам. Сиз бир танап жарыяласаңыз, кайра карап чыгыз. Карап чыгуу боюнча. Бул жерде мына бюджет, миграция, маданият жана регионду өнүктүрүү кемчилик бар да сөз бул жердечи. Ошону карап чыгууга сиз танап жарыяласаңыз. Рахмат. Рахмат. 2-нчи микрофон, 6-нчы анан 5-нчи. Рахмат, Талат Турдумович. Биринчиден мына биринчи микрофонго чыгып атабыз, сизди куттуктайбыз. Дагы кайрадан шайланышыңыз менен мындай бир адилеттүү калыс алып барып берсеңиз, анан эми бул жерде башынан эле ушу мыйзамдарды бузбасак деп айтып кетет элек да, Талат Турдумович. Талат Турдумович. Биздики азыр чечим болду да, Жогорку Кеңеш чечими болуп атабы? Азыр чечим добуш бердик да. Мына жерде Конституцияда 86-беренемде жазылып турат, мына мыйзамдар Жогорку Кеңештин чечимдери эгерде Конституцияда башкача каралбаса, депутаттардын жалпы сандын көпчүлүгү менен кабыл алынат деп турат да. Эми мына мыйзам Конституция кандай болсо ушудан чыкпайлы. Кайра койгондун эмне кереги бар? Уже добушка коюлду да бул азыр. Мыйзам бузбасак деп. Рахмат. Регламент менен кетебиз, мыйзам менен. 6-нчы микрофон. Жетегөз шайлоо округу Малиев. Урматтуу төрага, сиз ушул аппаратка тапшырма берип койбойсузбу ушул? Ким кандай добушту берген ошо жарыя кылып койсунчу. Ким каршы экен, маданиятка ким каршы, агрардык саясатка ким каршы, миграцияга ким каршы, аялдарга ким каршы, ошону биздин шайлоочулар көрсүн да. Ошол добуштун жанагы добуштун эмесин добуш бергенин жарыя кылып коюңузчу. Рахмат. Рахмат, аппаратта бул жерде бар, албасаңар болот. 5-нчи микрофон. Рахмат. Талат Турдумович. Урматтуу коллегалар, менде бир сунуш бар. Бир консенсуска келсек. Айтылган сунуштарды камтып, Талат Турдумович, менин сунушуму азыр добушка коюуну мен суранам. Мына айтылган сунуштарды эске алып, социалдык саясат боюнча комитетке маданият урматтуу төрага угуп атасызбы? Мен убактымды токтотуп туралы. Талат Турдумович, жалпы коллегалар бир консенсуска келели. Мына социалдык саясат боюнча комитетке маданият жана миграция деген сөздү кошолу. Мына социалдык комитет эми ар бир көйгөй үчүн өзүнчө комитет ача берсек да болбойт. Менде мисалы 78 көйгөй бар. Анда 78 комитет ача албайбыз да. Мисалы ар кайсы көйгөйдү кандай мыйзам долбоорлорун сунуштап тиешелүү комитеттерден өткөрүп берсе болот. Бул жака жазылбай калса эле ошолго байланыштуу маселе көтөрүлбөйт, ошол маселе чечилбейт деген сөз эмес. Ошондуктан маданият менен миграцияны кошуңуз, анан агрардык жана экология деп ошо 8-комитет кылып киргизиңиз. Ошол менен менимче маселе чечилет. Бир комитет кошуңуз, агрардык жана экология. Жана маданият менен миграцияны социалдык блокко кошолу. Эми буга чейин деле билесиз да, мына социалдык комитетте мен мүчө болдум. 120 депутат бар эле. Көп учурда бир комитетте 3 эле адам болуп калып, канча жолу кворум болбой өтпөй калган учурлар көп болду. Азыркыга караганда 90 депутат. 3 адам, 2 адам келип калып өтпөй калган учурлар көп болду. Ошондуктан азыр 10-15 комитет ачып алган менен урматтуу кесиптештер, эртең 90 депутат. Чын эле анан комитет башталып иш башталгандан кийин бир комитетте 3дөн же 2ден депутат отуруп калган учурлар болсо анан кайра ойлонуп калбашыбыз керек да. Бирок каршы эмеспиз. Ар бирибиз бардык комитетке регламент боюнча катыша бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан 8 комитет кылалы, агрардык жана экология кошолу, социалдык блокко маданият жана миграция. Мына ошондо жантан бери айтылган бардык сунуштар эске алынат деп ойлойм. Ошол менен талкууну токтотолу дагы анан шайлоого кирели. Убакыт кошуп коем. Бир маселе боюнча бир депутат 2 жолу гана процедурный маселеге чыгып сунуш бергенге укугу бар. 2 жолу. Ошондо эске алсаңыз. Эске алынсын. Кайсы бир партияга же талапкерге иштеп жүргөнүн аныктасак, кызматтан алып эле тим болбостон, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн жазага тартабыз.
Себеби дегенде көптөгөн депутаттарда бул маалыматтар жок. Жана көбүңүздөр ушул боюнча бир адашуу ойлорго түшүп калбасын деген максатта.